өзүнүн тарыхын, маданиятын, каада салтын сактап калганга толук мүмкүнчүлүк жаратыш керек. Биздин Кыргыз Республикасында Кудайга шүгүр бул жагынан кенен жайлуу. Кээ бир ашканаларга кирсең, керек болсо кыргыздын өргүүлөрүн укпайсың. Ага да мүмкүнчүлүк берилген. Дагы бир башка мамлекеттер бар. Өзлөрүнүн улуттук өргүүлөрүнөн башка нерсеге тыюу салат. Биздин Кыргызстанда Кудайга шүгүр баары жайлуу. Дин маселеси боюнча дин өлкөнүн саясатына кийлигише алат. Сөзсүз түрдө кийлигишиш керек. Аны дагы тескери түшүндүрбөгүлө, туура түшүндүргөнгө аракет кылгыла. Себеп биздин республиканын 83-85% болсо керек мусулмандар. Бул мамлекет каалайбы, каалабайбы. Бирөөлөр жаап, жашырып, эптеп, сыйпалап айтат го. Диндин мамлекетке эч кандай мындай терс таасири жок. Тескерисинче мамлекет мүмкүн болушунча диндин тууралыгын, диндин тазалыгын жеткирүүгө көмөктөш болуу керек. Экөө бири-бири менен эриш аркак кызматташып иштөө керек. Мамлекеттин күчү жетпей калган жерге, мамлекет жол таппай калган жерде дин жол таап бериши мүмкүн. Бул 1,5 миң жылдан бери келаткан чындык. Ошондуктан эч качан мамлекетти динге каршы, динди мамлекетке каршы койбоо керек. Тескерисинче экөө бири-бирин абдан байытып турчу түшүнүктөр болушу керек. Ислам дегенде эле баягы терскери дүйнөлүк исламды жек көрсөтүү уюмдарынын маалыматтарына таянып, ошолорго шилтеме жасаганды дагы коюшубуз керек. Ислам бул дүйнөдөгү эң таза, эң адилеттүү жана пенде сүйөр, адам сүйөр дин бул. Бул тынчтыкты, бул тазалыкты, бул ынтымактыкты, бул жакшылыкты каалаган дин. Ошондуктан дин маселесине мамлекет аябай каттуу колдоо көрсөтүү керек, жана туура пайдаланышы керек. Ушул дин дегенде исламды араб тилин түшүнөбүз да, бала бакчаларда ушул ачылып жатканда кандай карайсыз? Эми канчалык тил билсең, ошончолук дил билесиң. Азыр керемет, мына олуу Рамазан айы болуп, орозо кармап атабыз. Алла кабыл кылган болсун баарын. Туткан орозолорун кабыл кылсын, орозо ачып аткандагы тилектерин кабыл кылган болсун. Тарави намазында 16 жаштагы бир бала имамдык өтүп атат. Жатка жаттаган. 114 сүрөнүн баарын жатка жаттаган. Лезгин жигит. Кыргызчаны керемет сүйлөп атат. Арабчаны суудай сүйлөп атат. Анын эмеси жаман. Эң жаман нерсе, Динара, тил билбеген чоркоктор, кемчонтойлор бар. Дудук сыяктуу. Кыргыздын тилинде жакшы өздөштүргөн эмес. Эки сөздүн башын бириктирип сүйлөй албайт. А тил билген бул керемет байлык. Ошондуктан биздин элибизде илгертен айтып келген өнөр алды кызыл тил. Үйрөнгүлө тилди, жакшы болот. Буга чейин да бул маселе көтөрүлүп келди. Жума намазды ошол күндү эс алуу күнү катары майрамдоо тууралуу киргизүүнү кандай? Чыйрактан бөйрөк чыгаруунун кереги жок. Эгерде жума намазында жума намаз окуганга тоскоолдуктар болуп атса, кайсы бир деңгээлде кыйынчылыктар болуп атса, башка маселе. Анан атың чыкпаса жер өрттө дегендей кылып эле бир идеяны көтөрө коюп эле коомду экиге бөлүп эле будуңчаң кылыштын кажети жок. Жума намазын окуганга Кыргызстанда бүгүн толук түрдө мүмкүнчүлүк бар. Мамлекеттик ишмер болосунбу, башкасынбы, ошол саат 1:30 баштап, эми 1-де башталат негизи. Түшкү тамактануу мезгили. 1 сааттын ичинде баары бүтөт. Ага каршы болуп аткан эч ким жок. Ошондуктан бир жаңылык табат экен деп эле ар нерсенин башын чыгара берүүнүн кажети жок. Баягы азан айткан бизди уктаганга тоскоолдук кылып атат деген дагы кээ бир кемчонтойлор чыкпадыбы? Айланайын, азанын качан айтылышы жөнүндө кабары жокко дейм аны. Заңкайга кандай деген мамлекеттерде азан айтылып эле атат го. Мына Москва шаарында керемет мечиттер ачылды. Азанды айтып атпайбы? Ким тоскоолду? Мына ошол жанакы өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген бир акылы толук эмес инсандардын коркунучтары булар. Улут кызыкчылыгы тууралуу оюңузду айтып кетсеңиз, Кыргызстандын суверенитети деп эмне түшүнөсүз?
Кыргызстандын суверенитети бул кагаз менен берилбейт. Бул мыйзам менен да берилбейт. Биринчи кезекте кыргыз элинин өзүнүн жүрөгү аркылуу берилет, өзүнүн аң сезими аркылуу берилет. Ал мээсине жараша болот. Өзүн адам канчалык түрдө эгеменмин деп эсептейт, канчалык түрдө эркинмин деп эсептейт. Сөз эркиндиги деп коет, бирок сөз эркиндигин көбүнчө менчиктештирип алгандар көп да. Ыркырашып, чыркырашып, баягы будуң чаң түшүрүп, жакшы эмес иштерди жасап жүргөндөр алар ойлойт сөз эркиндиги биздики деп. Жок, сөз эркиндигини жараткан Алла ар бир пендеге туулгандан баштап берген. Муну биз так түшүнүшүбүз керек. Мамлекет эгемен болуш үчүн көз карандысыз кандайдыр деңгээлде сезимдери болуш керек. Баягы өксүктүк оорудан айрылыш керек. Бизде Кыргызстанда өксүк. Саясаты да өксүк, экономикасы да өксүк, жер баягы карым катнаш жолдору да өксүк, аба катнашы да өксүк, себеп баардыгы көз каранды. Жок дегенде бүгүн Кыргыздын тагдырын биз чечебиз деп ойлобостон, келечекте президенттин ким болорун башка мамлекеттер эмне дээр экен деп оорукчан да, бул өксүк. Мен өз тагдырыма өзүм ээмин, мен өз тагдырымды өзүм чечем деген түшүнүк жок. Өксүк, оорукчал. Ошондуктан эгемен болуш үчүн адамда кадыр бар, сый урмат, өз кадырын өзү билиш керек. Шайлоодо карасаң бүт эле баары акча. Акча менен кандайдыр бир кызыкчылыктын аркасынан кеткен эл эч качан эгемен болбойт. Себеп адамдын жүрөгү эркин эмес. Ал ашказандын кулу. Ал кандайдыр бир башка көз караштардын кулу. Эгеменмин, бактылуумун деген адам өз чечимин өзү кабыл алат. Бирөө аркылуу кабыл албайт. Бизде андай сезим тилекке каршы азыр жок. Мамлекетте да жок, элде да жок. Сөз эркиндиги жөнүндө айтып өттүңүз. Сөз эркиндиги өлкөнүн өнүгүшүнө ролу канча? Ал маданияттан көз каранды. Эркиндик деп эле шымын башына кийип алып көчөдө чуркаштын кажети жок. Бул кызыл тил, сөөгү жок. Эмнени айтсаң кете берет. Бирок мына мусулманчылыкта биздин кыргыз эли улуу өзүнүн маданиятында негизинен каада салттар биздин ошол исламга таянып куралган бир керемет сөз бар да. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эки нерсени таза кармасаңар, бейишке кепилмин деп. Эки нерсе. Бул эмне? Эки жаактын ортосундагы тил. Бул өтө кооптуу, бул өтө оор. Бул тил менен кишини өлтүрүп койсоң болот. Бул кишини оорудан айыктырып койсоң болот. Ошондуктан ал куралды ким кандай пайдаланат. Экинчисин айтпай эле коеюн, көбү түшүндү. Ошол сезимдерден алыс болуп, таза болгон болсо, адамдын адамдык маданиятынын бийик чокусу болот. Ошондуктан ойлонуп, абайлап сүйлөш керек.